Саламатсыздарбы? Мен Адышева Роза, чет тил окуу борборунда орус тил мугалимимин. Биздин курстун аты «Учимся русскому языку». Бардыгыбызга белгилүү болгондой, орус тили дүйнө жүзүндө эң татаал тилдеринин бири. Мисалы үчүн, орус тилинде басымды бир муундан экинчи муунга коюп койсок эле сөз таптакыр түп нускасы менен өзгөрүп кетет. Мисалга дорога деген сөздү алсак, басым оога түшүп турат. Бул жерде жол деген сөздү берет. Ал эми басымды алып туруп эле ага коюп койсок, дорога деген сөз кымбат деген сөздү берет. Эми ошондой эле үнсүз тамгалардын жоон жана ичкенлигинен дагы сөз таптакыр башкача болуп чыга калат. Уголь деген сөз көмүрдү билдирсе, ал эми угол бул л тамгасын жоон айткан учурда эле бурч деген сөздү берет. Демек, орус тилин айтылышына көп маани берилерин бизге белгилүү болду. Азыр биз кыргыз аудиториясындагы кетирген кемчилдиктерге токтолсок, большой деген сөздү кыргыз аудиториясы элди жумшак айта албай эле баардыгы большой деп эле айта беришет. Мына мисалы үчүн, бул жерде л жумшак болуш керек эле, антпестен эле большой деп айта берет. Ошондуктан биз бүгүн мен биринчи өзүмдүн сабагымды фонетика, грамматиканын фонетика бөлүмүнө токтолгум келет. Фонетика бул эмне? Фонетика бул грамматикадагы тамгалардын жазылышы жана окуу жөнүндө илим. Орус тилинде 33 тамга бар. Анын 10 үндүү, 21 үнсүз, ал эми 2 белги. Бул 33 тамга 33 үндү бербейт. Булар андан көп үндү берет. Ал эми сөздөр муундарга бөлүнөт, баарыбызга белгилүү болгондой. Муундарды үндү тамга аркылуу түзүлөт. Ошол муундарга басым түшкөн позицияны орус тилинде күчтүү позиция дейт, же болбосо сильная позиция дейт. Ал эми басым түшпөгөндү слабая позиция дейт. Ошондо мына проблема ошондо чыгат. Мисалы үчүн, хорошо деген сөздө, хорошо деген сөздө, хорошо, басым акыркы муунга түшүп атат. Мына бул күчтүү позиция. О ачык, айкын бизге билинип атат. Ал эми биринчи, экинчи муун булар слабая позиция, алсыз позиция. Ошондо булардын айтылышы башкача болуп чыгат. Момундай болуп чыгат да, мынакей шо. Мына ушул тамганы биринчи слабая позициядагы ону биз момундай тамга деп белгилеп коебуз. Бул о менен анын ортосундагы тамга. О менен анын ортосундагы тамга. Муну коркпостон эле окуп атканда алсыз позициядагы оолорду а деп окуй берсе туура болот. Хорошо. Айтылыш боюнча проблема түзгөн дагы бир үндүү тамга бул е тамгасы. Бул күчтүү позицияда де эле болуп окулат. Ал эми алсыз позицияда бул и, анан үстүнө кичинекей мына момундай тамга болуп окулат. То есть и басымдуулук кылат дагы ошентип окулат. Мисалы үчүн, мына свежо дейли. Свежо. Свежо болгондо о басым түшүп турат. Ал эми алсыз позиция бул ушул жерде мына момунтип окулат да. Свежо. Свежо. Калган үндүүлөр болсо өтө мындай орчундуу өзгөчөлүкү чок болгондуктан кийин күчтүү жана алсыз позицияда аларды кандай жазылган боюнча окуй берсеңер туура боло берет. Ушу менен биринчи сабагыбызды аягына чыгабыз. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.